табло, LED экран заманбап кылып, эмне дегенде VAR системасы киргизилет, Кудай буйрса. Ошо реконструкцияга ылайык баардык отуруштун баары алмаштырылат. Ошондой эле гидроизоляциялар толугу менен жаңыланат. Азыркы күндө демонтаж боюнча 18353 орун бар болчу. Ошо отургучтар баардыгы демонтаж болду. Жаңы отургучтар Россиядан заказ берилип келатат. Биз азыр өлкөбүздөгү эң негизги футболдук арена болгон Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондобуз. Дал ушул жерде азыр өзгөчө кызуу курулуш иштери жүрүп жатат. Бул билесиздер өлкөбүздөгү негизги стадион. Ороктогу 45 000 көрөрман баткан арена бүткөнгө чейин албетте улуттук курама оюндарын дал ушул жерде өткөрүп турат. 6 июнда Кыргызстан, Малайзия беттешип өткөндөн кийин ошол замат демонтаж иштери башталган болчу. Азыр мына карап көрсөңүздөр, курулуш иштери болуп көрбөгөндөй мына өзгөчө шаң менен орун алып жатат. Биз албетте бул жактан сурап көрөбүз. Азыр жумуштун канчасы бүттү, дагы канчасы калды дегендей мына байкап атасыздар. Бул жерде отургучтар алынган, оюн талаасы, азыр мына дренаждык демек системалар толугу менен коюлуп бүтүптүр. Жана ошондой эле бул жакта мына трибунанын астындагы жумуштар дагы аткарылып атыптыр да. Өтө көп жумушчулар бул жерде иштеп жүрөт. Биз бул жактагы адистерден, иштегендерден сурап көрөбүз. Канча жумуш бүттү жана дагы канчасы калды деген сыяктуу мына ушул суроолорго жооп беребиз. Бүгүнкү күндө демонтаж иштери толугу менен бүткөрүлүп, жасалгалоо, куруу жумуштары жүрүп жатат. Трибунадагы отургучтар толугу менен алынып, жарыктандыруу маселеси чечилген жана 1 август күнү оюн талаасына чөптүн ургу себилет. Азыркы күндө демонтаж боюнча 18353 орун бар болчу. Ошо отургучтар баардыгы демонтаж болду. Жаңы отургучтар Россиядан заказ берилип келатат. Андан тышкары мачталарды кече сырдоо иштери бүткөрүлдү. Каждый мачтада 54төн прожектор бар. Ошонун 14 алмаштырылат. Табло боюнча бул жерде LED экран орнотулат. Аны кече образецин алып келип, Кытайдын эң жакшы сапаттуу деген LED экранын алып келип, испытание жүргүзүп, сапаты жакшы экен абдан. Футболдук поле боюнча жумуш иштери аяктоо стадиясында. Азыр эң последний слой кумдан кийин торф алынып келинген Белоруссиядан. Ошо торф коюлат, андан кийин урукту 1 августта себебиз деп пландаштырып атабыз. Ал сентябрда оюн башталганга чейин 3-4 жолу чабылып, анан кийин өзү ордуна келет да. Ошентип сентябрдын башына чейин чөп өсүп, 3-4 жолу чабылып, оюн өткөргөнгө даяр болуп калат. Ал эми жаңы эле айтып өткөн LED экран аркылуу VAR системасы колдонулган убактада эпизоддор элге көрсөтүлүп турат. Бул тууралуу демонтаж иштери жаңы башталып жаткан учурда футбол биримдигинин генералдык катчысы Медер Сыдыков айткан эле. Биздин табло, LED экран заманбап кылып, эмне дегенде VAR системасы киргизилет, Кудай буйрса. VAR системасына ошол жерде бизге атайын бөлмө жасалыптыр. Андан кийин биздин табло коюлуш керек. Таблонун баягы LED экран коюлат. Эмне дегенде баягы VAR чектеп жазуулар чыкканда ошто көрөрмандарга эмне үчүн токтотулду, кандай болду, ошол жерден экрандан көрсө болот. Дал ошол демонтаж иштери жаңы башталган учурда стадиондо тиешелүү мамлекеттердин өкүлдөрүнүн катышуусунда көчмө жыйын өткөн эле. Аны жетектеп келген архитектура, курулуш, турак-жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Нурдин Орунтаев эскилиги жеткен бул стадион толук капиталдык реконструкциядан өткөндөн кийин спорт өкүлдөрү жана күйөрмандар үчүн толук шарт түзүлөрүн белгилеген болчу. Ошо реконструкцияга ылайык баардык отуруштун баары алмаштырылат. Ошондой эле гидроизоляциялар толугу менен жаңыланат. Трибунанын астындагы помещениянын баары жаңыланат. Ошондой эле биздин спорт сүйүүчүлөрүбүзгө жана ошондой эле спорттун өкүлдөрүнө тийиштүү стандарттагы условиялар толугу менен түзүлүп берилет. Мына ошол күйөрмандарга кам көрүү алкагында алардын трибунага кирүү жана андан чыгуу жолдору да каралгандыгы боюнча сөз болгон. Күйөрмандар кирип атканда биздин баягы билетти катарга тизилип бир эшиктен кирбей, бир 8 эшик кылып ар бир өтүүчү жайга заманбап турникеттер коюп чыгарып атабыз. Билетти күйөрман келиптир, баягы ушуларга шарт түзүп, ыңгай жагдайлар түзүп берели деп жатабыз. Өзүнүн сектору менен, өзүнүн немеси схемалар чийилип көрсөтүлүп турат. Ошол жерге келип, билет менен түз келип, бирине тоскоол болбой кирип келип, өзүнүн ордун алып
ойуну көргөн. Стадион капиталдык реконструкциядан өтүп жаткандыктан бардык тарабы толук каралууда. Мисалы, оюн талаасында сууну сиңирүү үчүн 4 кудук орнотулса, талааны сугаруу үчүн атайын резервуар жасалып жатат. Дренаж системасы полностью бүткөн. Поленин ар бир 4 бурчунда 4 колодец орнотулган дренажный. Азыркы могу көк турган эмелер бул поливочный системаныкы. Дагы ортосунан да 6-7 жеринен 63 диаметр поливочный болот, ал баягы современный эмелерде чыгып чачып кайра кирип кеткен. Андан тышкары скважина жана резервуар курулуп атат. Скважина даяр болгончо резервуарды өзү заполнять этип, поливать этип тургандай болобуз. Сентябрь айынын алгачкы күндөрүнө стадион даяр болуш үчүн жумушчулар бардык тарапта параллелдүү иштөө менен график боюнча бара жатышат. Азыркы учурда 150 ашык киши иштеп атат. Кудай буйрса бардыгы план боюнча кетип атат. Эртең саат 8ден кечки саат 11-12ге чейин иш жүрүп атат. Иш азыркы учурда аябай кызуу жүрүп атат. Бул жакта фасад иштери жүрүп жатат. Ал эми иште отделочный иштер, башка да иштер өз убагында бүтүп, өз убагында жүрүп атат. Өз убагында бүтүрөлү деп берилүү менен иштеп жаткан жумушчулардын маанайы да жакшы экен. Азыр болсо бул жакта отургучтар алынып, ушул жерде мына жасалгалоо иштери жүрүп жаткан экен. Саламатсызбы? Аты жөнүңүз ким болот? Атым Темирлан болот. Бул жерде иштеп атабыз, буюрса биз үчүн жаңылык. Кыргызстанда ошо жаңы баардын баягы жаңы салынып, уголокторун чаптап, илгерки баягы салынган эмени биз баягы 21-кылымда заманбапский кылып берип атабыз да. Конструкция жазылганда чертождогудай кылып берип атабыз. Жакшы, буюрса биякта өз убагында эле айлыктарын алып атабыз, иштеп атабыз, буюрса. Урматтуу көрөрмандар, ошентип Дөлөнө Өмүрзаков атындагы стадиондо азыркы учурда кандай жумуштар аткарылып жатканын, канчасы бүткөнүн биз менен чогуу карап көрдүңүздөр. Буюрса бул стадион сентябрдын башына чейин толугу менен курулуш иштери бүтүп, эми Өзбекстан менен боло турган оюнга толук даяр болушу керек. Билесиздер, Өзбекстан менен Кыргызстан дал ушул аренада 10 сентябрда беттешет. Футболдон жолугалы.